Саламатсыздар урматтуу ата-энелер. Сиздер менен Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 5 А классынын класс жетекчиси Тагаева Фаризат Аралбековна болмокчу. Энелер мектеби. Тема: окуучунун бош убактысы үй бүлө менен. Инсандын жашоосунда убакыттын эки түрү бар. Бири өндүрүш убактысы, экинчиси бош убактысы. Бош убакыт эң маанилүү педагогикалык түшүнүк жана кубулуш. Анын тегерегинде көптөгөн маселелер бар. Бош убакыт бул инсандын чыгармачылыгынын жана жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүүсү, организмдин бакубат жетилүүсү үчүн зарыл болгон талабы менен байланышкан кубулуш. Убакыт жөнүндөгү даанышман ойлорго токтолуп өтөлү. Убакыт бул чексиз байлык. Убакыт жоготкон байлык жоготконго тете. Өз убактысын баалабаган адам башкалардын убактысын дагы уурдайт. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба. Убакытты текке кетирүү бакыттан айрылуу. Адамдын жашоосунда казып алууга, сатып алууга, мураска калтырууга, белекке берүүгө, талап кылууга, кармап турууга болбой турган бир гана нерсе бул убакыт. Бош убакыт жөнүндө сөз кылганда баланын курагын эске алууга тийиш. Кенже мектеп жаш курагындагылар көбүрөөк үйдө, ал эми өспүрүмдөр үйдөн тышкары болууга умтулушат. Бош убакытты балдар абдан эңсешет. Бош убакытта алар кыялданышат. Буга сөзсүз мүмкүндүк бериш керек. Такай эле жумушка, окууга басым жасалып, балада жүк болсо, анын психологиясына абдан тескери таасирин тийгизет. Анткени тышкы чөйрө, ызы-чуу мектеп, жол мунун баары баланы чарчатат. Кайсы бир ооруга чалдыктырат. Ошондуктан өзүнө жеке убакыт берүү менен көптөгөн оорулардын алдын аласыз. Ал бош убакытка ээ болуу менен өзүнүн жашоосу менен жашаганга үйрөнөт. Бош убактысында бала эмне кылышы мүмкүн? Китеп окушу мүмкүн, телевизор көрүп, компьютерде ойношу мүмкүн, ата-энесине жардам берип, чарбалык иштерди аткарышы мүмкүн, үй иштерине жардам берип, музыка угушу, спорт менен алектениши, сейилдеп, достор менен ойношу мүмкүн. Биз көбүнчө колум бош эмес, бош убактым аз, же убакыт жетпейт деген сөздөрдү көп угабыз жана бош убактыбыздын көп болушун эңсейбиз. Баарынан маанилүүсү ошол бош убакыт жыргалчылыгы ким менен? Биз үчүн эң кымбат жана эң жакын адамдарыбыз бул жашообуздун алгачкы ирмемдеринен тартып бирге болгон үй бүлөбүз. Тагыраак айтканда чоң эне, чоң ата, ата эне жана бир туугандарыбыз. Ар бир адамдын үйү, эң терең катылган сырыңды бөлүшкөнгө, кандайдыр бир нерсеге тынчсыздансаң кеңеш сураганга эң жакын адамдары үй бүлөсү болууга тийиш. Ар бир үй бүлөнүн өз салты бар. Эгер үй бүлөдө бала бактылуу, анын баарысы жакшы көрсө, колдосо, башка эч нерсе мааниге ээ эмес. Баланы үй бүлөсү менен бош убактысын өткөрүүсү эң маанилүү. Баланын эсинде мындай убакыт эч качан унутулбайт жана чексиз жыргалчылык тартуулайт. Үй бүлө менен эс алуу бир туугандык боорукерлик, кайрымдуулук, мээримдүүлүк сезимдерди ойготот. Үй бүлөлүк жүрүм-турум салтын өз боюна сиңирет. Эч бир ата-эне баланын бош убактысына кайдыгер карабоого тийиш. Бош убакытка өтө этияттык менен мамиле жасап, аны бала менен биргеликте өткөрүү эң жакшы үлгү болууга тийиш. Баланын ата-энеси менен биргеликте бош убактысын өткөрүүсү анын дене боюн гана чыңдабастан, руханий азыгын дагы толтурат. Бүгүнкү күн эртеңкиден эмес, эртеңки күн бүгүнкүдөн көз каранды. Ошондуктан балдарга тарбия берүүдө, сак саламат чоңойтууда бир мүнөт дагы текке кетпөөгө тийиш. Бала менен бирге болуу канчалык көп болсо, ошончо жакшы. Эгерде мектепке жеткенге чейин чогуу баруу мүмкүнчүлүгү болсо, колдон чыгарбаңыз. Бирге басуу, бул мамиле, баланы таанып билүүсүн өнүктүрүү, тарбиялоо, кеңеш берүү.
Баланы дайым угуңуз. Анын жашоосундагы бардык окуяларды сабырдуулук менен угуңуз. Бала сиз менен биргеликте болуу менен өзүн сүйүктүү, бактылуу, жыргалчылыкта сезсин. Ата эне бир туугандарга башка эч ким атаандаш боло албайт. Көптөгөн маселелерди мектеп чечкени менен үй бүлө тарбиясында ката кетпөөгө тийиш. Ошондуктан бош убактыңызды балдарга арноо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбаңыз.